Саламатсыздар, урматтуу Москва жергесиндеги мекендештер. Кыргыз диаспора каналы Мирамед медклиникасы менен биргеликте сиздерге сонун бир жакшы долбоор сунуштап жатат. Сыртта суук, ар бирибиз ден соолукка кам көрүү зарыл болуп турат. Андыктан бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Ушул видео жарыяланган күндөн тартып Мирамед клиникасы бир жума бою сиздерге акысыз консультация көрсөтөт. Жана ошондой эле Кыргыз диаспорасы деген промокод менен келе турган болсоңуздар, бардык кызматка 20% скидка убада кылууда. Азыр болсо жүрүңүздөр, клиниканын ички шарттын, дарыгерлерин кеңири чагылдырып тааныштырып берели. Жүрүңүздөр. Нурзат эже, саламатсызбы? Саламатсыздарбы, куш келипсиздер. Рахмат. Нурзат эже Мирамед клиникасында администратор, азыр бизге клиниканы тааныштырып бересиз. Жүрүңүздөр, анда тааныштырып өтөлү. Келиңиздер. Биринчи бул кабинет, стоматологиялар кабинети, келиңиздер. Бул жерде биздин врач-стоматолог ортодонт. Бул жерде тишти дарылатсага, жулдурганга, салдырганга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Тишке алдын ала кам көрүп, ошо бир жумалык акция ичинде келип, көйгөйүңүздөр болсо, келип консультацияларды алып калсаңыздар болот. Канча дарыгер бар? Бизде стоматологдордон 8 стоматолог иштейт. Бардыгы жогорку билимдүү, квалификациялары жогорку деңгээлде бар экен, опыттары көп. Жакшы врачтарыбыз иштейт, аябай. Имплант Россияда окуп, анан иштегендер. Эң мына ушул врачыбыз ошо Россиядан ординатураны ушул жерден бүткөн. Опыты 10 жылдык стажысы бар. Азыркы учурда ошо элдерге кызмат көрсөтүп жатат. Эмелерден инстаграмдарда, Яндексте отзывдар аябай сонун, Эльмира доктор деп карасаңыздар болот. Кийинки кабинетибизди айтып өтөлү. Бул жерде терапия кабинети. Биздин доктор Үсөн Рахманалиевич азыр пациентти көрүп атат. Врачыбыздын стажысы 10 жылдык стажысы бар. Бул жерге основной ушу давление болуп, аллергия болуп дегендей ошо жүрөк оорулары менен көп кайрылышат. Биздин врач биринчи жардамын колдон келишинче жардам көрсөтөт, ушул жерден назначенияларды берет, дарыларын жазып берет, бардык колунан келген кызматтарды көрсөтүшөт. Биздин кийинки кабинетибиз бул 3-чү кабинетте гинеколог отурат. Бул жерде Москва жергесинде кыз келиндер основной эң өздөрүнүн маселелерин айтканга каяка кайрылышат, гинекологияга кайрылышат. Бизде бул жерде гинекологубуз Миргүл Абдусалина отурат. Азыр көрөлү. Азыр пациенти бар экен, азыр ошондон кийин келип дагы маселелер боюнча сурасак болот да. Андан кийин биздин биякта кабинеттерибиз бар, дагы стоматология кабинеттер бар, кошо көрсөтүп өтөйүн. Жүрүңүздөр. Бул жерде дагы ошо стоматологдордун кабинети. Бул жерде деле ошо тиш дарылоо, жулуу, коюу боюнча иштер жүргүзүлөт. Дагы эң азыркы учурда имплант коюлуп жатат. Көп пациенттерибиз имплантка келип атышат. Бул жерде имплантолог Нурсултан Шарабидинович отурат. Пациенттер азыр көбүнчөсү эле тишти металлокерамика, жанагындай циркон салдырбастан сразу эле имплант койдурганга мындай өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү болуп калды да. Анан келип безболезненно койдуруп кетишет да. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз диаспора каналы буга чейин мекендештерибизге пайдалуу маалыматтарды, мыйзам эрежелерин айтып келген. Мындан ары буюрса жаңы долбоор баштап атабыз. Өнөктөшүбүз Корона Pay менен биргеликте чет өлкөдөгү, анын ичинде Россия жергесиндеги мекендештерибиздин жумушун, жашоосун, жана ушундай эмгектерин, иштерин чагылдырып бермекчибиз. Биз менен бирге калыңыздар. Бул проект сиздерге жакса, балким ушундай бир каармандар бар, ушуну тарсаңар жакшы болот деген сунуштар болсо, комментарийге сөзсүз белгилеп өтүңүздөр. Бизде стоматология кабинеттери көп. Бизде основной мисалы үчүн мекендештерибиз ошо тиш боюнча көбүрөөк кайрылышат да. Бардыгын эми биз тиш доктурлары ошол келген пациенттерге кандай десем ыраазы кылып чыгарса, алар дагы ошончо мындай кайра-кайра мисалы үчүн келип өздөрүнүн тиштерине кам көрүп, алдын алып турушат да. Бул жерде биздин врачтар дагы жөн эле врачтар эмес, тажрыйбалары көп, чоң мындай ийгиликтерди көп ийгиликтерге жетишкен врачтарыбыз. Эжеке, эми канчада чет өлкөдөбүз, анан адистерди кандай тандайсыздар, кайсы жактан чакырасыздар?
Анан сиздерди Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен кандай байланыш бар? Ким тарабынан көзөмөлдөнөсүз? Эми бизге врачтарды, кээ бир врачтарыбызды биз Кыргызстандан чакыртабыз. Эми ал эми кээ бир врачтар, чынын айтса, эми ушул жерге иш издеп келген врачтар, жогорку тажрыйбасы бар врачтар деле келишет иш издеп. Алар дагы эми биздин директор менен кандай десем, отуруп, баарлашып, анын тажрыйбасы кандай, адам менен кандай мамиле түзүп кете алат, лечениялар кандай, ошолорду сураштырып, анан көрүп, анан алабыз врачтардычы. Бул жерде эми бизде Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги бизди көзөмөлдөбөйт, анткени бизди бияктагы Россиянын саламаттык министрлиги бизди көзөмөлдөйт. Биздин лицензиябыз бар. Мына уже бул ачылгандан бери эле ошо лицензия алып, ошо лицензия менен иштеп атабыз. Бул жерде лицензиясы жок, эч нерсе кыла албайбыз да. Эч нерсеге уруксат берилбейт. Лицензия бардык тараптан мындай көзөмөл дагы бар. Бардык тараптан көзөмөлдөө болот. Текшерүүлөр келип турат. Бардык текшерүүдөн өтөбүз. Врачтарыбыз мисалы үчүн медкнижкалардан бардыгын өтүп келишет. Бул дагы бул пациенттин коопсуздугу да. Ошол эмне дейсиң? Тамашачын аралаш, бирок реестрдегилер жокпу деп да сурап коеюн. Реестрдеги врачтарыбыз жок эми. Айла жок, азыр Кудай сактасын эми. Келиңиз анда баалар жөнүндө да айтып өтөлү. Эле баалар жөнүндө. Биздин Албетте, эгер биздин мекендештерден ОМС болсо, полис болсо, анда орустардын эле мамлекеттик клиникаларына кирип дарылансак акысыз болот, арзан болот. Бирок баары бир өзүбүздүкүн издейбиз да. Анан өзүбүздүн мекендештерибиздин клиникасында баалар да арзан болсо, андан да жагымдууму? Кандай баалар салыштырмалуу? Биздин баалар эми биздин мигранттардын чөнтөгүнө ыңгайлуу да. Мындайча айтканда, эми доступный цена десем болот да эми. Орустардын эми ОМС менен барып дарыланса бекер болот. Бирок эми баарын эле ошо ОМС эмне экенин биле беришпейт, ала алышпайт кээ бирлери. ОМС дагы жөн эле бериле бербейт. Обязательно бир трудовой договоруң болсо, ошо менен барып анын прикрепление боло турган жери болуш керек да. Эми биздин мигранттар эми баардыгы түшүнө беришпейт го. Анан сөзсүз эле тиш ооруп калганда, же ичи ооруп калганда каяка кайрылабын билбей калышат го. Биз ошолорго, мисалы үчүн, ошолордун чөнтөгүнө жараша арзан баада да эми биздин баалар доступный десем болот. Мисалы үчүн тиш дарылоо 3000ден өйдө башталат. Эч жакта мисалы үчүн эми биздин орус клиникаларында андай баа жок, 3000 деген баа жок да. Башка белгилеп коелу, бул дарылоо, консультация эмес, көрүү эмес, жылуу эмес, дарылоо 3000ден башталат. Эң негизгиси азыр биз дагы кубануу менен жарыя кылабыз мекендештерге, кыргыз диаспорасы менен сонун бир долбоор кылып, буюрса бир жума акысыз консультация айтасыздар, Ооба, бир жума акысыз консультация, врачтарыбыздын консультациялары бир жумалык акция. Бир жумадан кийин уже бардык процедураларга 20% бир айлык акция болот. Мына ушундай урматтуу мекендештер, келиңиздер, жөн гана ден соолукка кам көрүп, алдын алып болсо дагы текшерилип, эми акысыз консультация. Жок дегенде гинекологияга кирип маалымат алып коюңуздар. Мекендешим, Кыргызстанга барыңыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуз. Кыргызстандын алдыңкы банктарынын бири Доскреда банк жашынакай акция уюштуруп жатат. Жүздөгөн белектер, эң негизги белек 2 автауна. 30 апрелге чейин Доскреда банктын счетуна же болбосо Кыргызстанда Симба приложениясына ким тыйын которсо, ошолор катышат. Тинькофф банктан, Сбербанктан, Мир Привилегий банктын мекендеген промокодтун киргизип которсоңуздар, Сенди, Астрасент, Корона жана башка тыйын которуу системаларынан да которсоңуздар болот. Эң негизгиси Доскреда банктын же Симба приложениясынан тыйынды алуу керек. Утушка балким сиз ээ болуп каласыздар, утуш менен которуңуздар.